Айтпайлабыз, жазып Азыр уям атам силер билсе. Кызыңыздын күндөлүгүнө анда бүгүн 4. Ошол бир сомдукта Кыргыздын кайсыл белгилүү инсанынын сүрөтү бар эле? Билбейт экенбиз, башкача сурап атам. Алып болушмун. Жок. Сизге бүгүн буюрса такси менен кетет окшойсуз. 50 сом. Кыргыздын 100 сомдугунда кайсыл белгилүү инсан? Жанабович. Ошол ким эле? Кыргызча Жанар эже, кандайсыз? Токтогул Сатылгановдун кандай ырларын билесиз? 500 сомго келдик. Андыктан жардам бериңиз сиздер да. 500 сомдукта Кыргыздын кайсыл белгилүү инсаны? 20 сомдукта кайсыл инсан? Токтогул Сатылганов болуш керек. Силердин каналыңарга чоң ийгилик. Тарыхын, Кыргыздын санжырасын, Кыргыздын каара салттарын унутпай, ар дайым ушуларды эстеп, билип, Ушинтип оңой суроолорду берүү менен дагы бир маанай тартуулап, андан да сырткары билимдердин дагы өсүшүнө дагы салым кошконуңарга силерге чоң рахмат. кийинки урпактарга дагы жеткиргидей болушубуз керек. Ийгилик, сөзсүз көрөм, катталам силерге. Ассалам алейкум достор, сиздер менен кайрадан Нурсултан Кенжебаев жана Илим издеп долбоору. Биз бул долбоорубуз бир аз убакытка токтоп калган болчу, бирок көптөгөн досторубуздун кайрылуусу менен, суранычы менен жана Аллах таалам насип кылып, биз бул долбоорду кайрадан баштадык. Албетте сиз бизди маршруткада тыгындап бара жатып көрүп жаткан болушуңуз да мүмкүн. Балким үйдө диванда жатып алып көрүп жатасыз. Балким тамактанып жатканда көрүп жаткан болушуңуз да мүмкүн. Иши кылса кайсыл жерде кандай убакытта болбосун биздин видеого лайк басыңыз, астына комментарий калтырыңыз. Албетте бул биздин каналдын контенттин өнүп өрчүшүнө себепчи болосуз жана бул видеодон башка бир адамдын бир аз да болсо пайда алып калуусуна түздөн түз себепчи болосуз. Андыктан барыңыздарга тунук эфир, интернетиңиздер катпасын. Бул видеону достор менен бөлүшүңүздөр. Видеону аягына чейин көрөбүз. Ассаламу алейкум. Билесиздер, мында Кыргыздын акчалары кагаз түрүндө болчу. 1 сомдук, 5 сомдук, 10 сомдук. Азыр тыйын болуп калды. Ошол 1 сомдукта Кыргыздын кайсыл белгилүү инсанынын сүрөтү бар эле? Абдулас Малдыбаев. Ким болгон? Туура. Музыкант. Музыкант, композитор болдуңуз, э? Куттуктайбыз, 1 сомдук чыкай болдуңуздар. Рахмат. Билбейт экенбиз, башкача сурап атам. Алып болушмун. Жок. Абдулас. Абдулас Малдыбаев. Абдулас Малдыбаев, э? Куттуктайбыз, сиз 1 сомдук чыкай болдуңуз. Абдулас Малдыбаев ким болду эле? Маалымат. Бул композитор. Композитор болгон Абдулас Малдыбаев деген кишини уктуңуз беле? Демек ошол киши болгон экен, э? Сиз чыкай болдуңуздар. Окей, аны бир көп билбейт элем. Абдулас Малдыбаев. Абдулас Малдыбаев, э? 1 сом чыкай болдуңуз азырынча. Музыкага жакын инсан. Киши беле Абдулас. Жок, 1 сомдун көрүлүсү көп болуп кетти. Малдыбаев, ошол үчүн сизге жардам берейин. Абдулас Малдыбаев композитор болгон. Баласа? Жок, 1 сомдугунда. 1 сомдугунда. 1 сомдугунда. Абдулас Малдыбаев. Абдулас Малдыбаев ким болгон? Композитор болгон да. Композитор жок. Келиңиз. Биз сизге 1 сом жеңишиңиз. Жок, Алтыкумбаев эмес. Отуруңуз. Абдулас Малдыбаев. Абдулас Малдыбаев, э? Ким болгон? Композитор. Композитор болгон, э? Биринчи суроого туура жооп бердиңиздер. Сизге 1 сом утушуңуздар менен куттуктайбыз. Жардам берейин биринчи суроого. Абдулас тура эле? Малдыбаев. Тура эле. Абдулас Малдыбаев. Демек, Абдулас ким эле? Малдыбаев. Абдулас Малдыбаев, э? Туура жооп. Туура жооп бергениңиздер үчүн 1 сом. Кийинки суроо. 5 сомдукта кайсыл белгилүү инсан? Бибисара. Ким болгон? Валерина. Валерина болгон экен, э? Куттуктайбыз. Сиздер 5 сомдук чыкай болдуңуздар. Куманжан Ханес. Валерина болгон. Бибисара. Бибисара Бешеналиева. Бибисара Бешеналиева экен, э? Туура. Сиздер 5 сомдук чыкай болдуңуздар. Бибисара Бешеналиева ким болду эле? Актриса. Валерина. Валерина болгон, э? Туп-туура, сиз 5 сомдук чыкай болдуңуз. Куттуктайбыз. Эстелбайдым. Жардам берейин, Бибисара Бешеналиева. Валерина болгон, аял киши. Эме? Жок. Демек, Бибисара Бешеналиева туп-туура. Куттуктайбыз сиздер. 5 сомдук чыкай болдуңуздар. Бибисара. Ким болгон? Валерина. Бибисара Бешеналиева. Ким болгон? Валерина. Валерина болгон. Куттуктайбыз. 500 сом утушка ээ болдуңуз. Жалпысынан 6 сом. 5 сомдукта кайсыл белгилүү инсандын сүрөтү? Бибисара Бешеналиева. Бибисара Ким болгон?
театр Балерина болгон, Балерина. 5 сом. Куттайбыз. Экинчи суроо туура жооп бердиңиз. Ким болгон? Балерина. Балерина болгон, куттайбыз сиздер. 5 сом утуп алдыңыздар. Экинчи суроо. 10 сомдукта кайсыл белгилүү инсан жана ким болгон? Касым Тыныстанов, жазуучу. Жазуучу, кыргыз агартуучу, окумуштуу болгон экен, Куттайбыз. 10 сом. Жалпысынан 16 сом утушкай болдуңуздар. Тыныстанов, Касым Тыныстанов ким болгон? Билесизби? жазуучу. Актырын жазуучу болот. Сиз билесизби? Билесиз, э? Чоң рахмат катышканыңыздар үчүн. Алла разы болсун. жок. Эне жок. Касым Тыныстанов экен, чоң рахмат катышканыңызга. Алла разы болсун. Касым Аха. Касым Тынстанов. Ким болду эле? Ал эме белгилүү драматург, актер. Эме коомдук ишмер болгон. Коомдук ишмер агартуучу болгон, э? Туп-туура 10 сом утушкай болдуңуз. Куттуктайбыз. Эстей албай атпайбы? Кыдан башталат. Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов экен, э? Куттуктайбыз. 10 сом жеңишке ээ болдуңуз. 10 сомдукта. Касым Тыныстанов. Тыныстанов, Ким болгон? кыргыз тилчи, Тилчи. филолог. Болуп, агартуучу, окумуштуу болгон, машалла. Сиз жалпысынан 10 сомдук утушка ээ болдуңуз. Жол кирем. Жол кирип буйса күн кетип калабыз. Эң суроо. 20 сомдукта кайсыл инсан? Толук молдо. Тоголок молдо, э? Тоголок молдонун өз аты ким болгон билебизби? Өз аты Байымбет Абдрахманов. Сизге 20 сом буйса күн маршруткага акча чыгып калды. Эме, толук молдо. Өз аты ким болгон? Толук молдонку өтө эле. Алыкул Осмон. Жок. Тоголок молдо. Тоголок молдо, э? Туура. Эме толук болду. Тоголок молдо, э? Ошол Тоголок молдонун өз аты ким болду эле? Карамолдо Ниязов. Жок. Шашпаңыз. Байымбет Байымбет. фамилиясына Адам ашылат. Байымбет Абдрахман. Абдрахманов. Туура. Тоголок молдонун өз аты ким? Байымбет Абдрахманов. Машалла. Туп-туура жооп бердиңиз. Сиз жалпысынан 20 сом, 10 сом, 5 сом жана 1 сом. Эми суроо мындай. 50 сомдукта кыргыздын кайсыл белгилүү инсаны? Жандатка. Кайсыл жылы төрөлгөн? 1900. Аз ашып кеттиңиз. Курманжан. Курманжандатка. Курманжандатка энебиз, э? Ошол кайсыл жылы төрөлгөн? Ошону айта албайт экен. 1810 15. 11 жылы. 11 жылы. Ошол Курманжандатка тууралуу кандай маалыматтар билесиз? Батыр энебиз болгон негизи. Батыр энебиз болгон. Элди бириктирген. Орустар мындай өлтүрүп салмакта, антпесе болбосочу өзүнүн баласын жертвага берип кыргыздар сактап калган. Алымбек Татканын жубайы болгон. Жакшы. Андан сырткары Алымбек Татка каза болгондон кийин ошо Татка статусуна ээ болуп, Чынчыл адам болгон. генерал Соболевдин урматтаган айымдарынын бири болгон. Жери үчүн өзүнүн баласына дагы курмандык чалган болот да. Ай, азаматсыз сизге. Бүгүн буюрса такси менен кетет окшойсуз. 50 сом. 50 сом утушка ээ болдуңуз. Кыргыздын 100 сомдугунда кайсыл белгилүү инсан? Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов. Ошол Токтогул Сатылганов ким болгон? Улуу төкмө акын болгон. Сооксу жанабычы. Ошол ким эле? Ошол инсан тууралуу район бар, э? Сатылганов. Билүү? Туура таптыңыз. Ошол Токтогул Сатылгановдун турк кетирин билесизби? Өмүр Токтогул Сатылгановду ой жок. Токтогул Сатылгановду кайсы бар эле? Подсказка коюңуз, баш жагы. Мен улап кетем. Сизге мындай мүмкүнчүлүк берген ушул жерде өтө жакшы келдиңиз. Бир жолго чалып, бир звонок кылып жүрөтөңүз билсеңиз болот. Чалуу берейли сизге. Кимге чалып атабыз ошондо? Мен коллегама. Коллегаңыз жумушта окшойт. Жок, алар ошо өткөн. Биретте ишенип атасызбы? Ким болуп иштейт? Биз мугалим болуп иштейбиз. Азыр айтсам уялып атам кыргызча. Жанар эже, кандайсыз? Токтогул Сатылгановдун кандай ырларын билесиз? Санат насыят ырлары. Кандай эле ошо бир эки куплетин айтсаңыз санат насыяттан. Бир аз. Так.
Bir kuplет? Любой. Эме. Жана байды удай урарда байлыгына мас болот. Эркекти удай урарда 50 жашта жаш болот. Çok rahmat Canarcı. Ertek ayıp verem ne olmalı. Ertek Canarcı'ya 100 son verem. Çok rahmat. Toya болдуңуз. Куттуктайбыз. Rahmat. Ушул буга чейин азыр 100 сомго чейин жетип келелек болчу. Жалгыз сиз келип атасыз. Кийинки суроо. 200 сомдукта кайсыл белгилүү инсан? Алыкул Осмонов. Ошол 200 сомдукта артына Алыкул Осмоновдун кайсыл ыры жазылган? Көл, кээде толкун, кээде тышта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта кандай жолдош күтсөм дагы бир сендей мындай сырдуу жолдош күткөн жокмун деген нерсаттары түшүрүлгөн. Машалла, Жеңишбек поэмасынан. Өзүңүзгө бир кул чак байсаңыздар болот. 500 сомго келдик. Анықтан жардам бериңиз сиздер да. 500 сомдукта кыргыздын кайсыл белгилүү инсаны? Саякбай Каралаев, улуу манасчыбыз. Эмне мындай? Ошол манас эпосунан 10 куплеттен аз эмес строчка айтып беришиңиз керек болот. Манасты ыргак мененби? Прям кадимгидей манас менен. Манас айтып аткан манасчыларыбыз. 4 эле сапты айтып берип койбойм башында. Анда өтө эле жеңил болот. Демек, бисмилла баштайбызбы? Аракет кылып көрүңүз. Истей албайт, мен жакшы эле билем, бирок. Аракет кылып көрөбүз. Төрөлгөн манас уулуңуз, Кудайдын сүйгөн уул экен, ар мүчөсүн карасаң, 90 000 жандык уул экен. Алман болуп чоңойсо, берешен тартып бер болот. Кайран жаштан кабылан, кабылы жагы чок болот, жүргөн жери чок болот. Кандай эле ушундай да, унутуп калдым. Так, ошондо бул кайсыл жердин өзүндө болуп атат? Манасты сүрөттөгөн жери да, ошол жеричи. Сүрөттөй манаттын сүрөттөлүшүнүн өзүндө болду. Бизге 10 строчка дегенбиз, бизге каршы 10 строчкага жетпей калды. Ушул жерде сиздер менен коштошобуз. Чоң рахмат. Өтө сонун ойнодуңар. Рахмат, чоң рахмат. Сиз 200 сом берген жокмун да, же бердимби? Жок. Ой! Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыргызада мугалим. Айтпай эле болсуңуз, пожалуйста. Азыр уянып атам силер билсем. Кызыңыздын күндөлүгүнө анда бүгүн 4. Ооба, 4. 4 коебуз. 3 айлык каникулда жүрүп, өзүнө сөйлөп койгон. Жок, мен декретте жүрдүм да. Ана силер бүтүнсүз жерден суроо берүүсүңөр, чото эметип кеттим окшойт. Рахмат катышканыңыздар үчүн. Ушундай достор, биздин каналга катталыңыздар. Достор менен бөлүшүңүздөр, ушундай пайдалуу контент кылганга силерге ар дайым аракет кылабыз. Рахмат. Не канал? Илим издеп долбоору. Илим издеп долбоору. YouTube'да чыгат. Буюрса бул ушул 2 күн ичинде чыга алабыз. Көрүп кой алдым. Биздин көрүшүлөргө да экөөсүз айта кетпейсизби? Чоң рахмат. Азыр мисалы үчүн 1 сомду да табыш кыйын го. Туруп ушундай жерден бүтүнсүздөн бизге акча ыйгарганыңызга аябай жакшы бир маанай тартылады бизге. Силердин каналыңарга чоң ийгилик. Ошентип оңой суроолорду берүү менен дагы бир маанай тартуулап, андан да сырткары билимдердин дагы өсүшүнө дагы салым кошконуңарга силерге чоң рахмат. Ийгилик. Сөзсүз көрөм, катталам силерге. Чоң рахмат. Жакшасаңыздар. Ассалому алейкум. Азыркы жаштарга айтарыбыз, кыргыздын тарыхын, кыргыздын санжырасын, кыргыздын каара салттарын унутпай, ар дайым ушуларды эстеп билип, кийинки урпактарга жеткиргидей болушубуз керек. Себеби дегенде тарыхы жок улут, бул жок улут болуп эсептелет да. Ошон үчүн баардыгыңыздарга айтарыбыз, ошо тарыхты эч убакта унутпай, ар дайым эстеп, окуп, билип жүрүшүңүз аябай жакшы. Кыргыз деген атыбыз менен кыргыз деген атыбызды өчүрбөй, алдыга карай Кыргызстан үчүн өнүгөлү өсө берели. Чоң рахмат. Албетте учурдан пайдаланып биз айта кетүүнү нерсе достор, ушундай кыргыздын белгилүү инсандарын биздин ушул күнгө алып келген себепкер болгон улуу инсандарды ар дайым бул тарыхын окуп биле жүрөлү. Албетте биз ошол күндөн ушул күнгө жөндөн келип калган жокпуз. Кайсы бир инсандардын бир түн уйкусунан, кайсы бир адамдардын өмүрлөрү аркылуу биз ушул күнгө келип отурабыз. Андыктан ошол инсандарды унутпай, окуп, бактап, таңктап жүрөлү. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум.